УКМКнын академиясында эмнелер бар? Камчыбек Ташиев Садыр Жапаровго жооп берди. Эми чоң өзүнүн эмеси зданиясы, негизги зданиясы. Аркы спорт залы, артында общежитиялары бар, мынакта мечиттери бар, стадиондору бар, столовойлору, музейлери бар. Эчки. Мечитте салды. Булар эми сыртка чыгып окубасын деп, сыртка чыгып окубасын. Муну бул жерде 300 адамга соң мощный кылып мечит кылды. Бардык эмеси менен. Эми Россияда жүргөн мигранттар өлкөгө кирип чыгууда биометрикалык маалыматтарын тапшырып баштайт. 2024-жылдын 1-декабрынан тартып Россияда жүргөн чет элдиктер жана жарандыгы жок адамдар өлкөгө кирип чыгууда биометрикалык маалыматтарын тапшыруу боюнча эксперимент башталат. Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, бул Россиянын өкмөтүнүн чечимине ылайык кабыл алынды. Кыргызстандын жарандары Россиянын мамлекеттик чек арасынан өтүүдө Домодедово, Шереметово, Внуково жана Жуковский эл аралык аэропортунда, ошондой эле Оренбург облусундагы Маштаково өткөрүү пунктунда биометрикалык маалыматтарын тапшырышы керек. Биометрикалык маалыматтарга бети санарип сүрөткө тартуу жана манжалардын популярдык издерин сканерлөө кирет. Министрлик Кыргыз Республикасынын жарандарын Россиянын мыйзамдарын, талаптарын эске алууга жана жогоруда аталган чек ара бекеттеринде кошумча процедураларга алдын ала даяр болууга чакырат. Россия Оштогу аскер бөлүккө курал-жарак жана аскердик техниканы тейлөө оңдоо пунктуна жабдууларды тапшырды. Салтанат аскер бөлүктөрүнүн биринин базасында өттү. Делегацияны Россиянын коргоо министрлигинин эл аралык аскердик кызматташуу боюнча башкы башкармалыгынын башчысынын орун басары генерал-майор Виктор Шевцов жетектеп келген. Сегодня мы становимся свидетелями важного события, как совершенствование производственно-технологического процесса, отдельной базы по ремонту вооружения и военной техники. По результатам переданных вспомогательных оборудований со стороны оборонного ведомства Российской Федерации, в соответствии ранее достигнутых двусторонних договоренностей и соглашений к ним. В этой связи официальная церемония приема передачи вспомогательного оборудования объявляется открытой. Шольц менен Путин 2022-жылдан бери биринчи жолу телефон аркылуу сүйлөштү. Германиянын канцлери Олаф Шольц орус президенти Владимир Путин менен жума күнү 15-ноябрда телефон аркылуу сүйлөшкөнүн маалымат агенттиктердин немис өкмөтүнүн булагына таянып жазып чыкты. Бул саясатчылардын 2022-жылдан декабрынан берки биринчи байланышы. Берлин менен Москванын ортосундагы сүйлөшүү каналы Орусиянын Украинага каршы толук масштабдуу агрессиясына башталгандан кийин үзгүлтүккө учураган. DP агенттигинин маалыматына караганда, Шольц менен Путиндин сүйлөшүүсү болжол менен 1 саатка созулду. Мен аскерлерди чыгарып кетүүнү сурандым. Шольц Путин менен сүйлөшкөндө эмне жөнүндө айтканын айтып берди. Мен президент Путин менен сүйлөштүм жана анын Орусиянын Украинага каршы агрессиялык согушун токтотуп, аскерлерин чыгарып кетүүгө чакырдым. Адилеттүү жана бекем тынчтыкка жетишүү үчүн Орусия Украина менен сүйлөшүүлөргө даяр экенин көрсөтүшү керек, деп жазды Германиянын канцлери X социалдык түйүнүнө. Айылдар элдин жерге, коомчулукка жана тынч жашоого болгон умтулуусунан жаралат. Таш ташып, сокмо согуп, чырпык чогултуп, чынар тигип, узак эмгек менен пайдубал орноп, жылдар эмес кылым өтүп, айыл отурукташат. Бара-бара балдар өсүп, журт көбөйүп, дарак бүрдөгөн, бакчалар гүлдөгөн жайлуу аймак түзүлөт. Айылдардын жаралышы алгач көп убакытты жана эбегейсиз мээнетти талап кылат. Айыл курган адамдар ага жанынын бир бөлүгүн салып, өмүрүн арнап, үйлөрдө эле эмес үмүт менен сүйүү жашаган очокту жаратып, муун өстүрөт. Бүгүн көргөн жаңы барак айылы боюнча башкача көрүнүш. Президенттин бул тапшырмасы убакыттын өзүнө чакырык таштагандай. Кыска мөөнөттүн ичинде жүздөгөн үй бүлөнүн журттун түптөгөн тамырын кеңейтип тарых жаратканы өзүнчө жазылышы керек, айтылышы керек. Көргөн көзмө дале ишенбей, кубанычымда чек жок. Кээ бир акылдар дале ишене элек, түшүнө элек. Садыр Жапаров, алкыш сизге. Бул ишиңиз үчүн улуу жараткандын сыйлыгы кенен болсун. Ал эми курултайдагы аксакалга бекем ден соолук, узун өмүр каалайбыз. Жакшылыктарга себепкер болгон кандай сонун. Айылдар шаарга айлансын, элибизде тынчтык, ынтымак, бакубатчылык болсун. Жазира Талайбекова. Кыргызстанда 3,5 миңге жакын трансгендерлүү адам жашашы мүмкүн.
Кыргызстандын аймагында 3449 трансгендер адам жашашы мүмкүн. Бул тууралуу адамдардын жынсын өзгөртүү боюнча жана оңдоо боюнча медициналык күбөлөндүрүү жөнүндө сунушталган жободо айтылды. Саламаттыкты сактоо министрлиги жобонун долбоорун коомдук талкууга койгон. Долбоордо Кыргызстанда 2020-жылы биринчи жолу трансгендерлер арасында формативдик баалоо жүргүзүлгөндүгү маалымдалды. Ал өлкөдөгү трансгендерлүү адамдардын био жүрүм-турумун изилдөөнүн жана алардын санын баалоонун ыкмаларын тандоо үчүн жүргүзүлгөн. Трансгендерлерди формативдик изилдөө Борбор Азия боюнча алгач Кыргызстанда ишке ашырылды. Өлкөдө трансгендерлүү адамдардын болжолдуу саны азырынча жок. ВИЧтин таралышы 100 000 адамга карата 142,19 учурду түзөт. Отчетто трансгендерлер боюнча сереп берилген. Калктын ичиндеги трансгендерлүү адамдардын UNAIDS тарабынан белгиленген пайызын эске алуу менен отчеттун авторлору Кыргызстанда 3449 трансгендерлүү адам жашашы мүмкүн экендигин айтышат деп маалымдалды. Бишкекте жолдошу тарабынан бычакталган аял каза болду. Кечээ 15 ноябрь күнү саат 7:40 чамасында Бишкек шаарынын Арча Бешик конушунун тургуну 27 жаштагы келин бычактан жараат алып каза болду. Анын 34 жаштагы жолдошу да жаракаттанып улам ооруканада. Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы кабарлагандай, аялды жана күйөөсүн тез жардам ооруканасына туугандары жеткиришкен. Аял көп өтпөй көз жумган. Анын күйөөсү да учурда жандандыруу бөлүмүндө милициянын кайтаруусунда. Тергөө текшерүү иштери учурда жубайлар чатакташканын аныкташкан. Каза болгон келиндин денесинен 10 жерине бычак тийген. Андан кийин күйөөсү өзүнө да бычак сайган. Жубайлардын 2 баласы бар экени маалым болду. Милиция кандуу окуя боюнча иликтөө тергөө иштери жүрүп жатканын айтылды. Майк Тайсон рингке кайтып келди. Оор салмактагы дүйнөнүн мурдагы абсолюттук чемпиону Майк Тайсон менен профессионал боксчу блогер Джейк Полдун беттеши өтөт. Майк Тайсон таразага түшүүдө Джейк Полду бетке чапты. Оор салмактагы бокс боюнча мурдагы дүйнөнүн чемпиону Майк Тайсон муштум менен америкалык блогер Джейк Полду беттештин алдындагы салмак өлчөөдөн кийин акыркы көз караштар таймашуу учурунда бетке чаап жиберди. Эске салсак, Тайсон менен Полдун беттеши Бишкек убактысы боюнча 16 ноябрда таңкы саат 7:00 болот. Кайыңдыдагы темир жол өтмөгүндө поезд КамАЗдын присебин сүзүп алган. Жол кырсыгы бүгүн эртең менен болгон. Автоунаа заводко кызылча жүктөп бараткан. Видеодо оор жүк ташуучу унаанын кулап, кызылчанын баары жерде жатканын көрүүгө болот. Дональд Трамп Украинадагы жаңжалга чекит коюшу керектигин айтып, буга каттуу киришүүнү убадалады. Биз жакынкы чыгыш боюнча иштейбиз. Россия менен Украинага каттуу киришебиз. Муну токтотууга убакыт келди. Россия менен Украина эми токтотушу керек, деди АКШнын жаңы шайланган президенти. Бирок ал бул жаңжалды кантип чечээрин ачыктаган жок.